Barыңызга салам достор. Менин YouTube каналыма кош келипсиздер. Бүгүн көпчүлүгүңүздөргө ошол кайсыл англис тилинде кайсыл левелде экениңиздерди билиш үчүн бир кызыктуу диктант кылгым келип жатат. Ал нерседен сиз ошол диктантты алып жатып, мисалы үчүн диктант дегенде бизди бирөө сөзсүз контроль кылып туруш керек, бирок бул жерде өзүңүз контроль кыласыз. Эссе кааласаңыз, мисалы үчүн китептен таап карасаңыз болот, бирок албетте биринчи өзүңүз окканыңызды жазышыңызды каалайм да. Себеби ошол нерсени билген нерсеңизди жазып, анан эмнени билдиңиз, билбедиңиз, ошонун үстүнөн иштеп үйрөнгөнүңүз сизге көбүрөөк пайдалуу болот. Жана дагы кайсы левелде экенсиз, же болбосо мисалы үчүн канча сөздү туура жаздыңыз, ошолордун баарын комментарий калтырсаңыз жакшы болмок. Себеби ошол баарыңыздардан кайсыл левелде экениңиздерди билгенден кийин ошого байланыштуу тапшырмаларды, суроолорду чыгарган мага дагы жеңилирээк болмокчу. Ошондуктан азыр биз диктант жазабыз. Достор, даяр болуңуздар. Аябай кызыктуу. Жана дагы бул жерде сиз өзүңүздүн кандай десем, фантазияңызды колдонсоңуз болот. Ачык, өзүңүз каалагандай кылып жазсаңыз болот. Ал эми жоопторум болсо кийинки видеодо текшересиз. Себеби ошол жака жообун жазмакчымын. Себеби көпчүлүгүңүздөр көрүп аябай таң калып күлүп дагы көп нерсе үйрөнөсүздөр деген ойдомун. Ал эми диктант боюнча деп турган болсок, диктантта 15 сөздү мен сизге окуп бермекчимин. Ал эми сиз ошол видеону угуп жатып эле жазышыңыз керек. Кааласаңыз ошол видеонун түбүнө комментарий жазсаңыз болот, же болбосо кагазга жазып, изилденип, билбегениңизди үйрөнсөңүз болот. Экинчи нерсе бул диктант дегенде оңой эле сөздөр болмокчу. Күнүмдүк жашоодо угуп жүргөн, окууда үйрөнгөн жеңил сөздөрдү тандайбыз. Эмнеге? Себеби бул жерде бул баарыбыздын левелибизди, кайсыл уровеньде экенибизди билиш үчүн кылып жатам да. Бул жерде мен сиздерди билбейсиң, англис тилин мен кыйын билем деген ойдо эмес, келиңиздер баарыбыз ушул нерсени текшерип көрүп, эмнени үйрөнө алабыз, кайсыл жактан кыйналып жатабыз деген сыяктуу нерселерди алып чыккым келип жатат. Эгерде даяр болсоңуз, анда кеттик. Эгерде даяр эмес болгон болсоңуз, бул видеону токтотуп, барып кагаз, ручка алып келиңиз дагы, анан баштаңыз. Эми сиздер даяр болсоңуздар, мен даярмын. Баштадык. Бул жерде менин компьютерим бар, ошол жерден сиздерге окуп бермекчимин. Ал эми сиздер эмнени оккан болсоңуздар, же болбосо эмнени жазгыңыздар келген болсо, эмнени түшүнгөн болсоңуздар, ошону жазасыздар. Дагы эскерте кетчү нерсе достор, бул сиздер угуп эле жүргөн оңой эле сөздөр. Мисалы үчүн болбогон мындай downshiftology деген сыяктуу оор сөздөр айтылбайт. Ошондуктан келиңиздер. Эми өзүбүздү текшерип көргөнгө убакыт келди. Анда эмесе баштадык. Биринчи сөз, достор, at деген сөз. Кандай түшүндүңүз? Кайсыл сөз оюңузга келди, ошол сөздү жазыңыз. Ал эми туура жообун кийинкиде аласыз. At. Бул биринчи сөз болду. Кийинки allowed. Үчүнчү and. Кийинки төртүнчү eight. Bear. Kiyinki be. Beat. Bin. Kiyinki bite. Blue. Board. Break. Buy. 14-nчүсүнө кеттик достор. Send. Акыркы 15-нчи сөз бул do. Бул жерде башында айтылгандай эле өзүңүздүн фантазияңызды колдонсоңуз болот. Диктант боюнча ушул нерселерди гана айтам. Сөздөрдү да бир сире окуп чыкмакчымын достор, сиздер үчүн бат-баттан. Ал эми сиздердин тапшырмаңыздар бул өзүңүздөр жазып көрүп, өзүңүздөр текшеришиңиздер керек. Анан
колуңуздан келишинче ошол комментарийге айтып койсоңуз жакшы болот. Кайсыл левелдасыз анан ошол middle level'ды тандап, кайсыл левелде көбүрөөк сиздер beginner болсоңуздар же intermediate болсоңуздар, ошол жака көбүрөөк басым жасалып, көбүрөөк видеолор ошол тараптан чыкмакчы. Жана дагы өзүңүздү текшерип, жаңы сөздөрдү үйрөнүп, билбеген сөздөрүңүздү кайрадан жаттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми бул сөздөрдү мен кайрадан бат-баттан окуп чыгайын, достор. Жетишпей калгандар болсо, дагы бир сере угуп, анан өзүңүздөр да туура аласыздар. Кеттик анда. At, allowed, and, ate, bear, be, beat, bin, bite, blue, board, break, buy, send, do. Ушул сөздөр болду, достор. Ал эми мен сиздердин жооңузга күтөм. Жана дагы бүгүнкү жазган диктанттын жообун жана дагы көбүрөөк маалыматтарды кийинки видеодон алмакчысыз. Баарыңыздарга ийгилик. Жана дагы көрүшкөнчө.